2008-жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, ант берер күнү фамилиясы аталганда чыгып, анттын ордуна арызын окуп туруп кетип калган. Ал бул тууралуу ошол түнү элдерге жардам берүүдөн айрылып каларымды элестетип, эртеси эч ким менен акылдашпай, айтпай туруп депутаттыктан баш тарткам дейт бүгүнкү каарманыбыз. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, академик, профессор, миңдеген ооруларга шыпа берген даңазалуу ортопед Сабырбек Жумабеков тууралуу сөз болмокчу. Сабырбек Жумабеков 1964-жылы 11-августта Талас облусунун Кара Буура районуна караштуу Сатыкей айылында туулган, үй бүлөлүү, 4 баланын атасы. Видеонун баштаардан мурда барыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сизимизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Энесинин сүтүн 17 күн гана эмген. Үй бүлөдө 11 бир туугандын улуусу, апасы эмчек ооруп, уулун 17 гана күн эмизген. Тайенеси уй фермада иштегендиктен небересин уйдун сүтү менен 3 жашка чейин чоңойтуп берген. Кийин Сабырбек тайенесине ынак болуп чоңойт. Анын эмнегедир тайенемдин үйүнө баргым келе берчү. Мунун айынан бир күнү атаман таяк жегем деп айтканы бар. 4 мектепте окуган. Өзүнүн айылынан 3 жыл окуп, 8-класска чейин тайенесинин үйүндө жүрүп окуган. 9-классты дагы башка жерде окуп, ал жактан балдар менен мушташа берип, 10 мектеп интернаттан бүткөн. Өзүнүн айтымында, тентектигине карабай 4 мектепте тең жакшы окуган. Өзү теңдүүлөрдү кичинекей көрүп, тоготпой, өзүнөн 3-4 жаш улуу балдар менен көбүрөөк жүрчү. 10 жашында акча кармап, биринчи жолу 3-классында атасына кой кыркканга жардам берип айлык алган. Ошондон тарта жыл сайын тамекиде иштеп, акча таап турган. Тапканын инилеринин кемп карчысына жумшап берчү. Үйдүн улуусу болгондуктан нан жаап, уй саап, эшиктин да жумушун катырып, айтор жонунан түйшүк кетчү эмес. Өзүнүн эскерүүсүндө болгону 10-дон 11ге чейин бир гана саат сабак окуганга убактым болгон деп айтканы бар. 7-классты бүткөндө мектеп жетекчиси 13 баладан турган бригада түзүп, Сабырбекти башчы кылып дайындаган. Ошондо 13 бала менен 10 гектардын ар биринен 800 центнерден кызыл чалышкан. Бул эмгегинин арты менен облустан биринчи орунду алып, сый-урматка татып, 1000 сомдун тегерегинде акча алышкан. Өспүрүмүндө өкчөлгөн тагдыр. Сөөк дарыгери болом деп келечек кесибин 10 жашында эле тандаган. Ошол учурда атасынын буту ооруп, түнү менен какшап кыйналчу. Анын ооруну басаңдатуучу дарыгерлерди топ-тобу менен ичкенин көрүп, алдына дарыгер болуу максатын койгон. Кийин дарыгерлер атасын туура эмес диагноз менен дарылап жүргөнүн билет. Айылындагы эле хирург Байке атасына операция жасап, сөөгүнө толуп калган ириңди алып чыккан. Жашында жалындаган ишмердүүлүк. Мектепти аяктаганда борборго келип, медициналык институтка тапшырат. Тажрыйбадан өтүп келүү үчүн Украинанын Симферополь шаарындагы мединститутту тандаган. Ал жактан 2 жылдык тажрыйбадан өтүп, 6 жылдан кийин 26 жашында илимдин кандидаттыгын жактаган. Андан кийин 1995-жылы 30 жашында илимдин докторлугун Москвадан жактап Кыргызстанга кайтып келген. Бүгүнкү күнү КМШ масштабында 30 жашында доктор аталган жалгыз травматолог-ортопед. Өлүктөр менен токош жеген күндөр. Болочок ортопеддин студенттик кездери да кызык окуялар менен коштолгон. Анын группадагы 14 баланын 7-си эле окууну толук бүттүк. Баш көтөрбөй окуган күндөр көп болду. Анатомия сабагынан өлүктү алып келип алып окучубуз. Анан курсак ачканда токош жей калчубуз. Анда колкап деле жок. Ошо сөөктү кармаган кол менен деле шам-шум эте берчүбүз деп эстегени бар. Саясатчы медик. 2008-жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, ант берер күнү фамилиясы аталганда чыгып, анттын ордуна арызын окуп туруп кетип калган. Ал бул тууралуу ошол түнү элдерге жардам берүүдөн айрылып каларымды элестетип, эртеси эч ким менен акылдашпай, айтпай туруп депутаттыктан баш тарткам деген жайы бар. 2010-жылы саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалганда деле күнүгө бейтапканада саат 3кө чейин болуп, оорулууларды көрүп, операцияларды жасап жүргөн. 1 жылдан кийин кызматын өткөрүп берген. Тамекинин арасынан тапкан сүйөө. Илгери студент кезинде атасы талаада иштегендердин бригадири. Сабырбек болсо чоң жүк ташуучу машина менен терилгендерди ташып айдоочусу болуп калат. Ошол күндөрдүн биринде Улуттук университеттин абитуриенттери да тамеки тергени келишет. Ал Россиядан жаңы келип, бети башы апапакай, жакшынакай кийинип алып, кыздарга тийишип жүргөн убак эле. Бир күнү талаадагы тамекинин арасында иштебей отурган 2 кызды көрүп, жалкоо кыздар окшойт деп ойлоп койгом. Кийин ошол кыздын бири жубайым Роза болду деп айтканы бар. Жубайы менен 1 жыл сүйлөшүп жүрүп, баш кошушкан. Учурда 4 баланы тарбиялашат.
Оорулууларга шыпа берген сандар: 450ден ашык илимий иштин автору, 35ден ашык илимдин кандидатын, 6 илимдин докторун чыгарган, 100ден ашык илимий ачылыштарды жасап, алар патенттелген. Жеке өзү 23 миңден ашык адамга, окуучулар менен 150 миңден ашык кишиге операция жасаган. Мындан тышкары 1 миллиондон ашык бейтапка консультация берген. Жумабековдун буттун сөөгүн 31 сантиметрге чейин өстүргөн эмгеги Гиннес китебине сунушталып, жакында эле китептин комиссиясынан жооп келип, бирок китепке дарыгердин эмгеги эмес, эч нерседен коркпостон өз денесине 6 жолу операция жасаткан 21 жаштагы Темирбек Бекбоев кирмей болгон. Жумабеков Сабырбек Артистбекович Кыргызстанда эле эмес, бир топ өлкөлөргө таанымал сөөк дарыгери. Сабырбек Жумабеков менен болгон маек. Телефонуңуз деги эле тынбайбы? Жок, ошондон улам да телефонду эч качан өчүк калтырбайм. Кээде үйгө да келип, калга каклап, жүрүңүз, уулум жол кырсыгына кабылды, абалы жаман деп келгендер болот. Кантип баш тартасың? Кокос киши көз жумса, туугандары өмүр бою мени күнөөлөп өтөт. Ажалына арача боло албай калган алгачкы бейтап эсиңиздеби? Албетте, көзүмдү жумуп, анын жүзүнүн ар бир изине дейре элестете алам. Крым медициналык университетинде ординатурада окуп жаткам. Бир ирет 18 жаштагы кызды алып келишти. Ал темир жолунун үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр көпүрөсүнөн секириптир. Анын колдору, буттары, омурткасы сынып, боору, көк боору жарылып, мээси чайкалгандыгы аныкталган. Татынакай ал кызды тиктеп, жашап кете албасын аңдагам. 2 саат алыштык. Анын күчтүү организмиде жашоого тырышып жатты. Бирок буйрук экен. А кезде менин жаңыдан ишин баштап жаткан врачтын бүт дүйнөсү аңтар теңтер боло түшкөн. 1 айдай ыйлап жүрдүм. Ачыгын айтсам, эч ким көрбөсүн деп кабинетке бекинип алып, азыр деле кээде ыйлайм. Бейтаптар сизге көбүнчө кандай жарааттар менен кайрылышат? Бизге көбүнесе жол кырсыгына кабылган адамдар түшөт. Жеке баамымда акырындык менен Казакстанда айдоочулар Европадагыдай абай сала айдап калышты. Биздикилер мурдагыдай эле эрежелерди көзгө илбейт. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна күн сайын кырсыкка кабылган 8ге жакын кишини алып келишет. Бул кооптуу. Жакында 23 жаштагы жигит түштү. 7 жеринен сөөгү майдаланып кетиптир. Ал сөөктөрдү пазл топтогондой чогулттум. Эгер күчүм жетпей калса, ал отурада албай калмак. Алыска кетпейли, силердин кесиптешиңер Илим Карпековду да Кудай сактап аман калды. Кудай чоң сактады. Биз врачтар аны ажалдын оозунан сууруп алдык. Клиникалык өлүмгө да кабылган. Ажалы жок экен. Жакында 1 жаш врач менен баарлашкам. Ал бейтаптардын оройлугуна көп таңданганын жашырбады. Сиз дагы мындайга кабыласызбы? Кыргызстандагы бардык врачтар агрессияга тушугат. Өткөндө бир окуя болду. Бизге атасы менен уулу келди. Экөө тең мас. Жигиттин колу кесилген. Атасы докторга силер менин уулумду сактап калышыңар керек деп асылат. Медикти бир жакалайт, бир түртүп жиберет. Хирургтар бейтапты реанимацияга алып, аны карай башташканда атасы кирип келип, аларга буйрук бере баштады. Балекеттин баары ушул жерде. Бизде тегин жерден дайым милиционер күзөттө турбайт. Кыргызстанда врачтарга жаман мамиле жасашат. Бул кесипти эң акылдуу жаштар тандаганына карабастан жагдай ушундай. ЖРТ боюнча эң жогорку бал алгандар кайда тапшыраарын тактап көргүлө. Бейтаптар эмнеге антишет, түшүнө албайм. Бир дагы доктор бейтабын атайлап өлтүргөн эмес. Биз дайым жардам бергибиз келет. Албетте болгону эмгек жолунун башында жакшы көнүгө элек тажрыйбасыз келишет. Сиздин 100ден ашуун ачылыш ойлоп табууларыңыз бар. Атургай бирөөсү Гиннестин рекордтор китебине катталышы ыктымал. Жигиттин бутун 31 сантиметрге узартканыңыз туурасында кеп салсаңыз. Сөөктү чою менин эң жактырган ишим. Врачтар бул менен мурдатан эле алектенишет. Алгач чыйыр салган академик Гавриил Илизаров болгон. Кантип узартуу керек, башка маселе. Мен устатым Александр Блискунов менен бул нерсени Крымда эле үйрөнө баштагам. Кийинда изилдеп 30 жашымда Москва медициналык академиясында доктордук диссертациямды жактадым. Менин рекордум дагы жасала элек. Бутту кантип узартасыз? Адегенде булчуң менен сөөк жырылат. Жиликтин чучугуна сөөктү чое турган атайын түзүлүш жайгаштырылат. 1 суткада ал 1 миллиметрге узарат. Эсептеп көргүлө, 1 айда 3 сантиметрге өсөт. Биз бутун 30 сантиметрге узарткан Темирбек Бекбоев андай аппарат менен болжол менен 1,5 жыл жүрдү. Ошентип анын балтыры 20, ал эми саны 11 сантиметрге өстү. Шаарларда бийик тоолуу жерлерге салыштырмалуу сынык тез бүтөт деген ачылыш жасагансыз. Мындай бүтүмгө кандайча келдиңиз?
Чындыгында ушундай. Эгер адамдын буту Бишкекте сынса, ал 5 айда, ал эми Ат башы районунда болсо 9 айда бүтөт. Биз эксперимент жасап көргөнбүз. Иттердин сөөгүн Төө ашуу белинде жана Борбор калада сындырып, анын бүтүшүнө көз салганбыз. Түздүктө чындап эле 2 эсе тез бүтөт. Анткени бийик тоолордо организмге кычкылтек жетишсиз. Дал ушул себептен өтө бийиктикте жаракат алган киши дарылануу маалында түздүктө жашоого тийиш. Бейтаптарыңыздан эмне үчүн кечирим сураар элеңиз. Баарын сактап кала албагандыгым үчүн. Кечээ жакында эле 2 кабаттан кулап, умурткасы сынган кишини алып келишкен. Кечке маал операция жасамакмын. Бирок кардиолог жабыркаган адамдын жүрөгүнүн согушун жактырбай койду. Андыктан операцияны жылдырууга туура келди. Түндө бейтаптын уйган каны жарылып, өпкө артериясына тыгылып калган. Бул көз ирмемде келчү өлүм. Дүйнөнүн эч бир бурчунда андайларды сактап кала алышпайт. Сиздерге оорунун айынан эмес, сулуулук үчүн боюн өстүрөм дегендер дагы болсо керек. Бою 88 сантиметр болгон токтогулдук кыздын боюн 12 сантиметрге өстүргөнбүз. Жашы 16да болчу. Өзү топтогулук, салмагы 60 килограмм экен. Операция учурунда бир аз оорчулуктар болду. Аксылык бир кыздын бою 1 метр 38 сантиметр болчу. Биз аны 1,5 метр кылдык. Бой өспөй калуу бул өзүнчө оору. Медицинада бою 1,5 метрге чейинки адамдардын кыскалыгы илдет катары эсептелет. 1,5 метрден жогору болсо норма, бирок бою кыска адам катары карайбыз. Бул адамдар моралдык жактан өздөрүн ыңгайсыз сезгени менен физикалык жактан дени сак адамдар. Албетте айрымдар боюн узарткысы келет. Маселен, мага бир кыз 1,5 метр бою менен келгенде 10 сантиметрге узартып бердим. Кийин келип, мени жөн эле узарткан окшойсуз. Ушунчалык кыйналдым дегенинен өзүң келдиң. Биз косметикалык операция дегенбиз. Арадан 2 жыл өттү. Жакшынакай эле басып жүрбөйсүңбү? Максатың эмне? Айтчы десек, көрсө жигити боюңду узартсаң алам дептир. Кыз боюн узартып, чоңойтуп келгенче арадан 1 жылдан ашык убакыт өтүп, жигити башка кызга үйлөнүп алыптыр. Анан аргасыз күйүтүнөн келиптир да. Ушундайлар да болот. Дагы бир жолу менде Брянскийден келген врач-терапевттин бою 1,75 сантиметр, сүйлөшкөн кызынын бою 1,83 сантиметр экен. Баланын боюна 5 сантиметр кошуп берсек, ал барганча сүйлөшкөн кызы турмушка чыгып кеткен. Бойду узартуунун дүйнөдө бир гана жолу бар, бул операция. Албетте бойду өстүрүүчү ар кандай гормоналдык дары-дармектер бар. Самотромптук гормондорду бала кезинде берип чоңойтууга мүмкүн, бирок көбү генетикага байланыштуу болот. Андан ашык дагы, кем дагы бой болбойт. Жыйынтык сөз катары угармандарга эмне деп айтат элеңиз? Ден соолукту кароодо еврейлердей болуш керек. Алар жыл сайын бир жолу медициналык кароодон өтүп турушат. Эгер сен кароодон өтпөсөң, чөнтөк телефонуңа SMS каттар келе берет. Дарыгерлерге гана ишениш керек. Табып, бүбү бакшы дегендерге ишенип болбойт. Дарыгер болом деген киши 6 жыл, дагы 2 жыл, керек болсо өмүр бою окуйт. Анан адамдын анатомиясын, физиологиясын билбегендерге кантип ишенип барабыз? Элиме айтарым, дарыгерлерге гана баргыла. Ашыкча салмак, тамеки тартуу, ичимдик ичүү, майлуу тамак жеп, кечки 10дон кийин тамактануу дагы ден соолукка өтө зыян. Адам 40тан ашкандан кийин күнүнө жок дегенде 5 чакырым басып, спорт менен достошушу керек. Жогорудагы берүүбүз Sputnik KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Ушуну менен биздин видео аянтчылы достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазууну унутпаңыздар. Сиздер менен Кыргыз Тайм каналы болду. Кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө жаза кетиңиздер.